күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык спортчулар 1 алтын, 1 күмүш байге утуп алышты. Бул жылкы чемпионат Туркиянын Анталия шаарында орун алды. Анда Шахман Сулейманов 60 кг салмактагы 14 атаандашын бирден жеңип аталган салмактын биринчиси аталды. Ал эми күмүш байгени 50 кг салмакта Өткүр Асхат уулу жеңип алды. Ал финалда Казакстандын спортчусуна жеңилип калган. Аталган мелдеште медаль үчүн дүйнөнүн 54 өлкөсүнөн 1203 атлет ат салышууда. Suleyman looking there, has a good feel. Wondering if Kudua has faded yet. Kudua can't do anything from there, he's trying to avoid the fade, and there it is! 16 октябрда кыргызстандык спортчулар Индонезиянын Джакарта шаарынан Паразиялык оюндардан кайтып келишти. Анда 5 спортчу өлкө намысын коргогон. Power wrestlingден 107 кг салмакта Жыргалбек Ороспаев 206 кг ордукту багындырып 4-орунга айланды. 107 кгдан оор салмакта Аделет Камчыбеков 165 кгны көтөрүп 5-орунду ээледи. 80 кг салмакта Максат Аргынбаев 146 кг ордукту көтөрүү менен 8-орунга жетишти. Ал эми 100 метрге чуркоодо Үмүт Садабаев Маарага 8 болуп келди. Грузияда өткөн жаштар арасындагы самбо боюнча дүйнө чемпионатында Көлбай Мусакулов 48 кг салмакта коло байгеге ээ болду. Аталган салмакта 1-орунга грузиялык Георгий Мехрешвили жетишсе, күмүш байге армениялык Давид Ховеспян да калды. Ал эми байгелүү 3-орунга мекендешибиз Көлбай Мусакулов жана монгол балбаны Ёлка Кедербик атады. Учурда Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарында өтүп жаткан жаштар арасындагы жайкы олимпиада оюндарында биздин өлкө 204 мамлекеттин ичинен 52-орунда келе жатат. Кыргызстандын куржунунда азыркы тапта 3 медаль бар. Анда күмүш байгелерди суучул Денис Петрашов менен балбан Элмирбек Садыров алып келди. Коло байгеге Хасан Баудунов жетишкен. Олимпиадада мен үчүн биринчи медаль болду. Соперниги мен үчүн күчтүү болду бардыгы. Ар бири менен күрөшкөн мен үчүн баары кыйын болду. Биринчи схваткам Новая Зеландиялык балбан менен чыктым. Экинчи схваткам мексиканец балбан менен, финалда грузиндик балбан менен. Финалга чейин жакшы эле күрөшүп келаткам. Финалда ортодо убакыт болгон үчүн кичине уктап, финалда өзүмө дей албай жакшы күрөшө албадым. Поддержка болсо эч качан утулгум келбейт. Кыргыз элине уятылгым келбейт. Поддержкалар жакшы болду. Кыргызстан мен үчүн поэзия деп атат. Ар бир кыргыздын кыйкырганы кулагыма катуу болот. Я взял бронзу в личных соревнованиях и серебро в команде. Было тяжело, потому что я настраивался на каждый бой, хотел победить с большим отрывом, ну и прилагал больше усилий. Оказали они очень большую поддержку, мне становилось легче, когда они за меня болели. Самым тяжелым, наверное, был бой это за 3-е место, когда я бился за бронзу.